Ассаламу алейкум. Эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болсо, бул видео материал сиз үчүн эң оолу диагноздон баштай берели. Сизде диабет бар же жок экендигин кантип биле аласыз? Албетте, лабораториялык шартта анализ тапшыруу аркылуу аныктасаңыз болот. Эртең менен ачкарын кез келген эле жеке лабораторияга барып, мына ушул жерден сахарга анализ тапшырасыз. Жыйынтыгы 7 же андан көп чыкса, сизге дароо эле ушул диагноз коюлат. Анан дагы бир ишенимдүү ыкма бар. Ага ылайык дагы эле ушул жерден анализ тапшырышка туура келет. Эртең менен барып гликозированный гемоглобин деген анализ. Бул сахарга караганда дагы тагыраак чыгарып берчү анализ. Андыктан ушул анализ аркылуу дагы өзүңүздү текшерсеңиз болот. Анын жыйынтыгы 6-5 же андан көп чыкса дагы дароо эле өзүңүзгө ушул диагнозду койсоңуз болот жана эндокринолог врачка барбай туруп эле ошол күндүн өзүндө дарыланууну башташыңыз керек. Албетте дарыгерге кеңеш алууга барышка туура келет. Ага жете электе эле алгачкы кадамды таштайсыз. Алгачкы кадам бул диета болот. Ага ылайык сизге туура келбеген азыктарды жегенди толугу менен токтотосуз. Аларга кайсылар кирет? Биринчи кезекте сиз билген бардык ширин азыктар, анан ширин суулар. Биринчи ушуларды жегенди токтотосуз жана ичкенди токтотосуз. Андан кийин кошумча мөмө жемиштерди, кактарды, алардын ошол кургатылгандарын жана ошондой эле картошканы, ак күрүчтү мүмкүн болушунча азыраак колдоносуз. Жана ушуларды аткаруу менен ооруну өтө жакшы көзөмөлдөгөн болосуз. Калганын эндокринолог врач сизге жакшылап түшүндүрүп берет алдына барганыңыздан кийин. Себеби бир эле дарыны эки адамга бирдей жазуу мүмкүн эмес. Ар бир адамдын өзүнө карап туруп жекече сунуш берүүгө туура келет. Эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болуп, кандагы глюкозанын деңгээлин төмөндөтө албай кыйналып жүргөн болсоңуз, келип кеңеш алсаңыздар болот. Жана ошондой эле онлайн консультация алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ага ылайык 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазсаңыздар болот.